Быйыл 23 миллиард сом, келерки жылы 25 миллиард сом тышкы карызды жабуу милдети турганын президент Садыр Жапаров парламентте сүйлөп жатып эскертти. Ал белгилегендей, алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алынган карыз төлөнүшү керек. Сырткы карызды төлөө жана башка маселелерди чечүүдө чечкиндүүлүктү көрсөтүү керек. Мындай олуттуу маселеде парламенттин колдоосуна ишенем, деди мамлекет башчысы. Дагы бир мыйзамдын долбоорун талкууладыңыздар. Бул капиталдарды легалдаштыруу мыйзамы болчу. Бул мыйзамды дагы сындап чыккандар болду араңыздардан. Мына бийлик, өкмөт ушу байларды, ичкен жеген мурдакы чиновниктердин акчаларын адалдаштырып берип атасыңар деп. Ооба, бизде өлкөбүздө 200дөн ашык байларыбыз бар. Башка өлкөлөрдө сыяктуу эле биздин миллионерлер бар, миллиардерлер бар дегендей. Бирок алар акчаларын чет өлкөлүк банктарда кармап жатышат. Кыргызстанда эмес. Чет өлкөгө барып, миллион, миллиардтаган долларларга завод, фабрикаларды куруп атышат. Былтыркы октябрь окуяларынан кийин колдон келишинче, өзүңүздөр билесиздер, эл дагы күбө, колдон келишинче алдын 2 миллиард, артын 100 миллион долларга чейин төктүрүп, колдон келишинче баарын алгандай болдук. Бирок дагы деле ошого карабастан, дагы деле чет өлкөдө катып жаткан акчалар